Саламатсыздарбы? Бүгүн биз кармап көрүп жүрүп, бирок көңүл бурбаган нерселер боюнча суроо бермекчибиз. Мисал үчүн, бул акча. Кайсы акчада кимдин сүрөтү түшүрүлгөн жана алар ким болгон? Биринчи акчабыз 5000 сом. Саламатсызбы эже? 5000 сомдукта кимдин сүрөтү бар эже? Ой. 5000 сомдукта эсимде жок. 5000 сомда билбейм. Ошону унутуп калдым. Билбейт экенбиз. Касым. То yok, 5000 сомду көрө элекмин бирок. Билбейм. Жусуп, о нет. Я не знаю. Не знаю. Унутуп калдым. Сүймакул Чокмаров. Ал ким болгон? Ким болгон ал? Кошунаңар болгон. Жок. Ырчы болгон. Жок. Ким? Акын болгон. Симон Кулчокмаров. Ал ким болгон ал? Сүрөтчү болгон. Сүрөтчү болгон, дагы ким болгон? Сүрөтчү эле болуш керек а. Симон Кулчокмаров, ал ким болгон? Ал акын болгон, жазуучу болгон, музыкант болгон. Албетте бул экинчи акчаны дагы көрбөй койгон, кармабай койгон киши жок. Бул 1000 сом. 1000 сомдуктачы ким сүрөт? 1000 сом тоголок молдо. 1000 сомдук точно билбейм азыр. Честно, не знаю. 1000 сомдукта кайсыл эле? Тоголок молдо. Извините, я спешу. Тоголок болду. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын азаматсың, а ким болгон ал? Сейчас. Я не помню. Унутуп калдым муну. 1000 сомдук Каралаев го? Ким? Каралаев. Каралаев, ал ким болгон? Каралаев жазуучу да. 1000 сомдукта ким эле? Билбейт Жок, билбейт Тоголок молдо болсо керек, э? Ар бирибиздин чөнтөгүбүздө дайыма турат 20 сом. 20 сомдукта ким бар? Туй. 20 сомдук билем. Ким бар 20 сом? Тоголок молдо. Ал ким болгон? Комузчу. Билбейт. Жок, билбейт экенбиз. 20 сомдукта көрө калсыңбы? Өзүңүздүн эсиңизде жокпу? Эсимде деле жок, баарын. 20 сомду күндө кармайсыз, көңүл бурбайсыз. Күндө кармайм. 20 сомдукта токтогул эме. Токтогул сатылган. 20 сомдукта токтогул сатылган. Тоголок молдо болгон. Ал ким болгон? Билбейт экенмин анысын. Анын да эсимде жок. Жана бүгүнкү биздин кадр сыртында рубрикабыздын кезектеги коногу ай чырайлуу ырчайым Анжелика. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Анжелика, сизди көрүп жатканыма жеке эле теле көрүүчүлөр эмес, мен дагы аябай кубанычтамын. Мен дагы абдан кубанычтамын. Салам. Анда Анжелика көп өтпөй клипти талкуулаганга өтсөк, Бактылуумун деген клипи каякта, кимдин үйүндө тартылган? Бүгүн съемканын экинчи күнү Анжеликанын үйүндө тартып атабыз, Анжелика. Кыздарын даярдап. Режиссердун сунушу боюнча бактылуу үй бүлө катары өзүңдүн эле үй бүлөңдү тартпайсыңбы деп калгандыктан өзүбүздүн үй бүлөнү тартканбыз, бирок биздин үйдө тартылган эмес. Биз ошол борборубуздун бир мейманканалардын ичинен тартканбыз. Бул суроону эмнеден улам берип атам? Эрнис мырза айтат экен, мына азыр Анжеликанын үйүндө тартып атабыз десе, сиз ооба, аябай деген сөз бар экен. Анан клиптин көркүн эки кызыңыз ачкан да. Анан алар дагы сизди көрүп, бизди да боеп бериңиз деп актриса катары мындай талап коебу сизге? Боёнуп атам. Боянып атат. Азыр торкун бышкыча боёнулат. Ооба. Чынын айтыш керек, эми алар да кыз да апасына окшош болгусу келет, мендей окшош кийингиси келет. Анан мындай деле клипке тартылбай баягы съемка жок учурунда деле оозун боеп калсам жаныма туруп калышат депчи. Анан кийин ооздордун ичине боеп берип коем. Боеп берип койсом аябай өздөрүн
сулуу сезип, чоң кыз сезип, аябай башкача бир сезимдер менен бактылуу болуп калышат. Анан мен дагы ошол клипте дагы жакшы настрой болсун деп ооздорун боеп, кичине кирпиктерине тийгизип койгом муну боекторду. Жакшы, анда кийинки суроом Эрнис мырзага болсун. Эрнис, саламатсызбы? Айтсаңыз, Анжелика съемка учурунда эмне кылганды жакшы көрөт? Анжелика сүрөткө түшкөндө жакшы көрөт. Үй толтура сүрөткө. Бияк деле сүрөт, тияк деле сүрөт. Бул деле сүрөт. Чоң рахмат. Анда улантабыз. Анжелика вот актриса катары мына Айымадагы, Элимадагы көп эле роликтерде, клиптерде тартылып жүрөт. Анан мисалы үчүн сиздин клипиңизде бактылуумундачы Эрнис режиссер өзүнүн сунуштарын айтып, Эрнис үйрөтөбү же сиз дагы бир аз мастер-класс өтүп коесузбу кыздарыңыз? У тебя же красивый. Мени кара. Кашламалсың? Режиссердун айтуусу боюнча бул жактан чуркап келип, астыңарга чуркап келе калсын, мындай деп баягы режиссерский жерлерин өзү койгон. А мен болсо аларга кичине поддержка кылып, күлгүлө, жылмайгыла, мындай позитив баягы тартуулап турганмын. Настройду баары бир мен берип турат болушум керек. Анткени баягы апанын кашына бала баары бир карайт да. Өзгөчө Урмат китеп окуп жатканда ал китеп жомок эмес болчу, ал мындай эле бир мындай менюга окшогон эле бир барак болчу да. Андан кийин айтыппай жомок оку десем, жолдошум мен окуйм дейт. Бирдекени окуй бер да десем, Айыма болсо деген уктамыш болуп калат атпайбы. Элима болсо угуп аткансып, тим эле уйкусу келип аткансып угуп, калп эле минтип аябай ойноп берген да. Кандай болду бүгүнкү съемка? Сиз айтып калдыңыз жана жолдошум экөөбүз отурганда экөө чуркап келет депчи. Ошондо экөө чуркап келет экен сценарий боюнча, бирок Айыма улуу кызыңыз, ал жетер жерине жетти жолдошуңузга, Урмат байкеге. Анан Элима орто жолдон жоголуп кетти. Ошол эсиңиздеби? Биз деген эми аны элдер болсо көрүп эле бир көрүп коет, ал 1 секундта өтүп кетчү кадр да. Аны тартыш үчүн биз аларды 10 жолу, 20 жолу чуркатабыз да. Кечке чуркап келет дагы бирөөсү же чуркап жетпей калат. Бирөөсү болсо тиякта калып калат, бир нерсени көрүп калат, жолдо келатыпчы. Анан Айыма чуркап келе калса, Элима жок. Элима кана деп сыртты карасам, ал эшиктин эшиги менен ойноп коюп турат да. Жакшы, анан Урмат байке экөөңөр эле отурасыңар да. Үй бүлөлүк сүрөт көрүпчү. Ошону канча дубль менен тарттыңар? Калп айтпасам бир 7-8 жолу тарткан. Азыр болсо жолдошум күлүп калат. Сен мен деген клипке тартасың деп кичине 1-2 күн мурда айтып койсоң, кичине чачтарым кырттырып, кичине настрой болуп келет болчу деп мен айткам да, башка эле актерлор тартылат депчи. Андан кийин спонтанно тартылып калгандыктан баягы жолдошум ошо альбом көрүп аткан мезгилинде чачы кыркылган эмес, кичине өсүп калган. Баягы биз болсо ат менен жүргөн мезгилде уже чачтары кыркылган, жолдошума болсо жүрө окшош рубашка сатып алалы, жүрө окшош джинсы сатып алалы деп аябай уговаривать этип, манайын көтөрүп атып тарттыргам. Я, чаңда. Ал болсо жок, мен тартып албайм деп атып айтор тартылды. Бирок улам карап атып, бири-бирибизди карап күлкүбүз келет. Жолдошум болсо күлөт, ушинтип тартылат турбайбы депчи. Баягы ар бир нерсенде кыйынчылык жагы бар да, оңой эмес. Байкадым да бир эпизоддо, билбейм, Урмат байкеске эмне анекдот айтып берди же бир күлкүлүү сөз айтты, сиздин бир айткан сөзүңүз бар экен, койчу деген ошол бизге кызык болду. Эмне айтты болдук экен Анжеликага депчи, аябай күлдүңүз ошондочу. Койчу. Эми ал тамашалай берет да.
азыр минтип койбойлукпу, анан тинтип койбойлукпу, анан камераны карап минтип койбойлукпу депчи ошентип эле күлдүрдүү болуш керек. Рахмат анда Анжелика бизге келип, кечикпей өз убагында келип бизге маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздей эмгекчил, чыгармачыл инсандар үчүн биздин эшигибиз сиз үчүн дайыма ачык. Дагы да болсо теле көрүүчүлөрдү жаңы чыгармалар менен, жаңы ырлар, жаңы клиптер менен сүйүндүрүп жүрө бериңиз. Сизге эркин микрофон. Кереметтүү теле көрүүчүлөр үчүн аракетибизди жумшайбыз. Ар дайым сиздер үчүн иштеп келебиз, сиздер үчүн эмгектенебиз. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге дагы келип туруңуз Анжелика. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушуну менен сиздер менен кош айтышабыз. Сак саламатта туруңуздар.